Анан кийин келип менден аяп кетип атат да. Мен эми организмди эле тазалап атам да. Анан көрсө азыр көп нерсени түшүндүк да. Көрсө бул адамдын оорусу деген бул мындай экен да. Адамдын оорусу деген бул организм засорение болот экен да. Эмне засорение болот экен? Биздин 12 мүчөбүз барбы? Ошол 12 мүчөнүн бүт барысы, мисалы атап айтып кетейин, кайсы мүчөлөр. Орусча айтканда система да, 12 система болот да. Мисалы могу биринчи система мына оозубуздан арканкы немеге чейин ич агарын системасы болот да. 14 метр узундукта ич агарын системасы болот. Анан ал ич агарын системасынан кийин жеген ичкен тамак аштын баарысы ич агарын системасынан аш болгондон кийин жанагы аминокислотторго, витаминдерге, ферменттерге айланып кандын курамы түзүлөт да. Анан кровеносно-сосудистая системага питание кылып берет да, жеген ичкен тамак ашты. Анан кан айлануу система болсо, анан кийин дагы жана 12 система бар деп атпаймынбы? Ошол жана лимфа система, иммунная система, костно-мышечная система, периферический нервный система, ушинтип жана 12 мүчө да. 12 системадан турат да адам организми. Бүт 12 системанын баарысы мынагу ич агарынга зависимый болот экен да. Мына карасаңар, мына жерде ич агарында. Мына ич агарында тартылган да. Бул медицинада доказать этилген бир базадагы сүрөттөр да мына. Ич агарында мынтип тамак аш болбогон тамак аштар бул системада мындай болот да. Аш болбой калган тамак аш уже жанагынтип бактериялардын, грибоктордун, анан жанагы вирустардын воздействиясы менен жанагы окислительный бродительный процесске жанагы тамак аш болбой калганда эле болду, ич агарында эле тамак аш бузулуп баштайт да. Аларды бузуп баштагандар жанагы эле абанын составындагы эле грибоктор. Ал грибоктор болсо жанагы мындай ачытып, кычытып жиберет да. Окислительный бродительный процесске катышат да. Анан кийин эле болду, ачып кеткенден кийин эле болду. Ал грибоктор жанагы нормальный эле биздин жеген тамак ашыбыздан уу заттарды, токсиндерди канга берип баштайт да. Жанагы аминокислот кылып, витамин кылып, жанагындай ферменттерге айланып, кандын курамын түзө турган заттар жеп ичкен тамак аш бузулуп эле интоксикация кетет. Анан ал мисалы ич агарындан аш болгон тамак аштан кан айлануу системасында мына карабайсыңар, портальный системаны мынагычы. Мына портальный системада ичкен жеген тамактын баары аш болгондун баарысы бул жерге келип түшүп атпайбы? Кандын курамына кошулуп атпайбы? Анан кандын курамынан берден боордон болсо кан синтезделет дагы, анан кийин момундай анан бүт жанагы денедеги клеткаларга чачып кетет да. Эми ушул жерден бир нерсени мындай биздин бир илгери ата бабабызда айтып жүргөн бир укчу элеңер мындай деп. Мен бир чоң атам бар эле, ошол чоң атам мынтип айтчу да, тай атам. Ошол 103-104 жашка чыкканда каза болгон. Ошол киши 100 жашында мага мынтип айтты да. Азыр оорунун эле саны көп, бир убакта бизде ата бабабыз эки эле оору бар дечи эле, ысык суук деген. Ошол ысык суук деген ооруну мындай изилдеп отуруп азыр таптык да, бул ысык суук деген оору эмне экенин. Көрсөм могул жерден жеген ичкен тамактын баарысы, мисалы адам баласы органика менен тамактаныш керек экен да. Эгер адам баласы органика менен эмес, неорганикалык заттар менен тамактанса эле, ал неорганикалык заттарды биздин могу ич агардыбызда несколько триллион кишечный палочкалар бар да. Ошол кишечный палочкалар жана органиканын энергиясын топтойт экен да. Плюс-минус жанагы зарядтарды. Күндүн жанагы репродукция, фотосинтез деп коет го. Фотосинтезден пайда болгон жана энергияны тамак аштан органика менен тамактанса, органика менен но биздин жана ич агарынын палочкалары ошол
энергияны алат экен дагы. Анан кийин биздин денебизде мына лимфа системада суу айлануу системасында 83% суу болот экен. Ушул суудун кычкылдуулугу муногул жерден жана жеген ичкен тамак аштын жана энергиясы менен, мисалы белок менен тамактансак, белок мисалы ашказандан аш болсо микро макроэлементке айланып атпайбы? Микроэлементтерин плюсовой зарядда, макроэлементтерин минусовой зарядда муногу биздин кандын курамын өтөт экен дагы. Муногу печенде 500 биохимический синтезге катышат экен да. Ушул белокто жана микро макроэлементтерчи. Анан жанагы бизде ызык суук деп аткан эки оору ушул жерден жанагы 500 биохимический синтез жана жердеги ашказанда белок микро макроэлементке айланса, муногу печенде жанагы 500 биохимический синтез ушул жерден жүргөндөн кийин муногу жерден кан биякка жанагы бүт кандын курамы кан болсо бүт денебиз 200 триллион клеткадан турат да. Ал жанагы 12 система жалаң клеткалардан турат да. Ал клетканын бүт баарысы кан менен питание алат да. Муну ич агарындан аш болгон углевод, белок, жир кандын курамында как питательный вещество болуп туруп, тиги кан болсо как транспортный функциясы бар экен, клеткаларга тамак ашты ташып жеткизет да. Ошол тамак ашты жеткизгенде эми мындай жөнөкөй бир илимге кирип кетип бир түшүнбөс немеге кетип калбас үчүн жөнөкөй сөз менен түшүндүргөндө моундай экен да. Муну печенден синтезделгенде мындай 1 плюс 1 минус 1 плюс 1 минус мындай жанагы аминокислоттордун порядковый номеринде чынжырча ошол бойдон 1 плюс 1 минус болуп кетет экен да. А мына денебизде 200 триллион клеткага мисалы бир клетка жөнүндө сөз кыла турган болсок, моундай да. Мына клеткага ушундайынан кан баргандан кийин мына клетка 1 минутада биз адам баласы 16 жолу дем алып атпайбы? 16 жолу дем чыгарып атабыз. Ошондо мына клеткага 1 плюс 1 минус эле иштейт экен. Жанагы ызык суук деген оору моундай экен да. Мына жерден 1 плюс менен 1 минус денебиздеги мисалы өтө түшүнүктүү болуш үчүн силерге мындай да. Мына клетка деген мына адам баласынын мына үйдөгү печка бар го, печка. Ушу печканы эле представлять этсеңер болот да. Печканын ролун аткарат экен да. Ушул печканын ролун аткарганда мындай болот экен. 1 плюс 1 минус как жанагы отун катары күйөт экен, плюс менен минусту. И денебиздеги 36,6 градус температура мына 1 плюс 1 минус менен сакталып турат экен. А эгер могу жерде 2 плюсовой катарынан кирип кетсе, 1 минусовой заряд кирсе, уже мына жердеги 36,6 градус температураңыз көтөрүлөт. 40ка чыгып кетет, может 42ге чыгып кетиши мүмкүн. Ошондо эгер могул клеткага 2 плюсовой заряд кирсе, бул ызык оору менен ооруйт экен адам баласычы. А эгер могул жерге 2 минусовой, 1 плюсовой заряд кирсе, суук оору менен ооруйт экен. Эми ушул жерден бүт мисалы общий оору жөнүндө түшүнүктүү ушул жерден эле билсеңер болот да. Карап тургула. Мына жердеги плюс минус эмнеден бузулуп атат? Плюс минус биздин мына ич агарындан жанагы неорганикалык заттар менен тамактанганыбыз үчүн мояктан жанагы плюс минустун жанагы тамак аштагы энергия, мисалы жанагы неорганикалык заттардан плюс минус ала албайсыңар да. А органикалык заттардан болсо тиги репродукция, фотосинтезден жанагы күндүн нурундагы жанагы плюсовой, минусовой заряддарды, мисалы углеводдо плюс минус энергиядан магнитный поле создаваться этип туруп 98% сууду өзүнө структурирует эткенде жанагы углеводдун клеткасы пайда болуп атпайбы? А бияктан углевод менен тамактанганда, мисалы адам баласы углеводду жегенде эле жана энергияны биздин кишечный палочкалар энергияны алып туруп, мына денебизде 83% суу бар да. Ушул сууду постоянно мына ич агарындагы жана кишечный палочкалар как жанагы мындай экен да. Денедеги суу кислотно-щелочный балансы, бул суудун кислотасы менен щелочи 7,43 болуш керек экен да. Эгер мына денебиздеги суу 7,43 болуп турса,
Мынау жақтан жанагы как маяктагы жана биздин кишечный палочкалар мындайча автомашина жөнүндө айта турган болсок, мисалы автомашинадагы аккумулятор бар го, бул денебиздеги суу аккумулятордун ролун аткарат экен. А бул болсо ич агарым болсо как зарядное устройство, да? Жана плюс-минус менен бул сууду кислотно-щелочный балансын кислота менен щелочь менен обеспечить турат экен да, балансировать этет. Анан ошон үчүн могул денебиздеги жана pH среда 7,43 болгондо ошондо мындай болот экен да, pH среда 0-дөн 7ге чейин кислота плюсовой зарядда. 7,43 болсо бул минусовой зарядда да. Ал минусовой зарядда болгондон кийин ал минусовой заряд ошол жерден плюс менен минустөн, мисалы жана биздин каныбыздын клеткасы пайда болуп атпайбы? Ошо кандын клеткасы пайда болгондо дагы ошол мынау плюс менен минус керек экен да. Плюс менен минустөн магнитный поле создаваться этип туруп, анан кандын клеткасы жаралып атат да. Бир 98% структурный сууду магнитчилик эткенден кийин жана биздин каныбыздын клеткасы ошентип туруп жаралат экен да. Эми бул клеткадан келгенден кийин жана окончательный итог биздин клеткада печканын ролун аткарат деп атпайбы? Бул жерде мынагы оорудун биздин организмде оорудун пайда болуп атканы мындай болуп атат да. Бул жерде 2 плюсовой заряд кирип, 1 минусовой заряд кирсе, уже мынагы печканын функциясын айтпадымбы? Печканын функциясын аткарат клетка депчи. Бул печкада мындай карасаңар, печкага отунду жакканда эмне түтүн бөлүнүп чыгабы? Жылуулук бөлүнүп чыгабы? Анан кийин еще эмне зала калат да, свай. Күл калат да. Эми ошондой эле бул биздин клеткадагы точно ошол эле печканын ролун аткарат да. Мына 36,6 градус температуранды денеңдеги. Эгер маяка 1 плюс 1 минус минутасына 16 жолу кирип турса, денеңде 200 триллион клетка болсо, где-то бир 36 триллион плюсовой минусовой заряд 1 минутада сарпталат экен биздин денебизде жана 200 триллион клеткадачы. Ошол 200 триллион клетканын жана совокупность мерден чыгарып аткан энергиясынан жана денебиздеги 36,6 градус температура сакталып турат экен. Мисалы талада 40 градус суук болуп атса дагы сенин денеңде 36,6 градус температураны сактап турат да. Анан кийин бул жерден печкага отунду жакканда эмне болот? Түтүн чыгабы? Могул жерден клеткалардан ар бир плюс минустөн күйүп аткан түтүн мунун дагы процентный соотношениясы өтө чоң ролду ойнойт экен да. Анткени биздин өпкөбүзгө 4% углекислый газ келбесе 0,4% кислород гемоглобинге кирбейт экен. Гемоглобинге киргизиш үчүн муну СО2-нын удельный веси тиги кислороддун молекуласын биздин гемоглобинге талкайт этип киргизип туруп анан чыгып кетет экен да. Ошону менен могул жерден эгер 2 плюсовой 1 минусовой заряд кире турган болсо, биздин уже углекислый газдын дагы содержаниясы өзгөрүлүп атабы? Температура өзгөрүлүп атабы? Температура өзгөрүлгөндө уже адам баласы ооруйбу? Анан кийин могул жерден жанагы 2 плюсовой заряд кирип кеткенде 1 плюс менен 1 минус иштеп кеткенден кийин 1 плюс күйбөй калып атпайбы? А күйбөй калганда уже эмне болуп атат? Түтүн. Түтүндүн дагы содержаниясы бузулуп атабы? А немечи? Гүл да көбөйүп атабы? А бул гүл болсо биздин мынау межклеточный жидкость, бул межклеточный жидкостьта H2O да суудун формуласы. Ошол таза суу, мына мисалы мынау сууга мынау жанагы плюс минустер каяктан келип атат? Плюс минустер биздин мынау печенден, болбосо мына ашказандан белок аш болгондон кийин жана микро макроэлементке айланып атпайбы? Микроэлементтердин плюсовой зарядда, макроэлементтин минусовой зарядда жанагы ферменттерден белоктун распадтары болуп атпайбы? Ошол мына жерден белоктун распадтары мына белок күйүп атпайбы бул жерде плюс минус заряд. Ошол жерден жанагы 2 плюсовой заряд киргенде уже температурный режим бузулганда мына клетка уже мындай ооруп баштайт экен да. Жанагы кыргыздардын биздин ата бабабыздан айтканы ушул туура экен да. Эки эле оору бар дегеничи, ызык суук деген. А бүгүнкү күндө мисалы медицинага кирип кетип атпайбы биз медицинанын системасыначы. А медицинанын системасында бүгүнкү күндө менин эсебим боюнча 55 000 оору бар экен. Ал 55 000 ооруду биз мына
плюс минустен пайда болуп аткан оору менен путать этип атабыз да. А медицинадагы оорулар булар мындай экен да. Мындайча айтканда, булар деген диагноз экен да. А биз диагнозду оору кылып алганбыз да. А бул диагноз каяктан пайда болгонун азыр могу жерден карап турсаңар, азыр түшүнүктүү болот. Эгер могу жерге 2 плюсовой 1 минусовой заряд кирсе, уже биздеги гүлдүн содержаниясы көп болуп кетти, углекислый газ бузулду. Эгер углекислый газ бузулса, өпкөбүздө отдышка болобуз. Жанагы дем алган система бузулат да. Анткени кислородду гемоглобинге киргизиш үчүн 4% углекислый газ өпкөгө топтолбосо, бул жерде кирбейт да. Анан кийин мынау шлак бар го, шлак. Шлактын содержаниясы мынау денебиздеги суунун составында шлак көп болуп кетсе, суунун кислотносу бузулуп атпайбы? А суунун кислотносу 7,43-тен измененияга кетсе, мынау клеткадан бөлүнүп чыгып аткан углекислый газ өпкөгө жеткенче угольный кислотага айланып кетип атат. Угольный кислота болсо жанагы өпкөнүн ооруларын баарын пайда кылып аткан жанагы углекислый газдын 4% өпкөгө топтолгондо 0,4% гемоглобинге кириш үчүн мыногун удельный веси түртүп туруп анан чыгып кетип атпайбы? Ошондо тиги углекислый газ деген CO2 да. А CO2-нын ордуна HCO3 болуп кеткенде өпкөбүздө. Ал угольный кислота да жанагы мындай медицинадагы жанагы өпкө ооруларын пайда кылып аткан, жанагы кан ооруларын пайда кылып аткан, бүт мыногу организмибиздеги клеткалардагы 98% суу болот да. Ошо суудун баарын кургатып аткан, жана канды кургатып аткан жанагы денедеги суудагы шлак көбөйүп кеткенден кийин немеде кислотнос 7,43-тен жана кислый средага кетип калып атат да. А кислый средада углекислый газ угольный кислотага айланып кетип атат да. А угольный кислотага айланганда эми уже мындай да, на клеточном уровне жанагы оорулар мындай болуп атат да. Мыногу клетка, одним словом, клетка өлүп атат да. А бул клетка өлгөндөн кийин болду, бул клеткага абанын составындагы бактериялар, вирустар, грибоктор бул өлгөн клетка менен тамактанат да. Болду, булар менен буларга келип эле жабышып атат да.